Hey, and welcome to another class. I hope you're doing okay. Саламатсыздарбы, дагы бир сабакка кош келипсиздер. Баары жакшы болуп атат деп ойлойм. Okay, so today we're talking about present continuous. Бүгүн биз ушул present continuous деген бир темага карайбыз. Present continuous ал эмне жана качан колдонобуз? Негизи present continuous бул ошол англис тилде бир tense'тердин же чактардын бири да. 12 чактын бири өзү. So, качан колдонобуз? Мен кыргызча жөнөкөй тил менен айтайын. Мисалы үчүн, мен азыр эмне кылып атам? Мен сүйлөп жатам. Да? Ошол маалда present continuous'ты колдонобуз. Азыркы болуп аткан кыймыл-аракеттер, азыр учурда болуп аткан кыймыл-аракеттерге present continuous'ты колдонобуз. Present simple бул негизи күнүгө, дайыма, жылың, же ай сайын, жума сайын болуп турган нерселерге колдонулат. А present continuous болсо, азыр болуп аткан нерсеге колдонулат. Азыр эмне кылып атам мен? Мен азыр сиздерге сабак жасап атам, Ошол present continuous. So, we use the present continuous to talk about actions that are happening now. Азыр болуп жаткан кыймыл-аракеттерге present continuous'ты колдонобуз. Now, let's look at the structure. Let's look at the formula. Эми анын эрежесине карап көрөлү. We use the present continuous with the verb be and the verb plus ing. Be этишин, башка этиш, анан ага ing кошуп колдонобуз да. Ушул формуласы. Аз бирок көрөсүңөр өзүңөр кандай иштешин, Кайсы чак болбосун, кайсы tense болбосун, дайым эле 3 түрдө сүйлөмдөр болот. Бул affirmative, туура сүйлөмдөр, же positive деп коебуз, плюс сүйлөмдөр, negative, терс сүйлөмдөр, же андай кылган эмесмин, андай эмесмин, же барбадым, кылбадым деген баары терс, да? Жана question sentences, суроо сүйлөмдөр. Эми ошол present continuous'тун туура сүйлөмдөрүн карап көрөлү. I'm making a class. I am making a class. Мен сабак жасап жатам. I'm making a class. She's reading a book. She's reading a book. Ал китеп окуп жатат. You are listening to me. You are listening to me. Sen же силер же сиз мени угуп жатасыз. You are listening to me. Эми ушул сүйлөмдөрдүн баары азыркы учур чакта болуп атат. Азыр мына болуп атат да. Мен эмне кылып атам? I am making a class. Мен сабак жасап жатам, Ал кыз эмне кылып атат? She is reading a book. Ал азыр отуруп китеп окуп отурат. Сиздер эмне кылып жатасыздар? You are listening to me. Мени угуп жатасыздар. Эми мунун формуласы, мисалы үчүн биз жана айтып кеткен be'ге be дайым болот. Жана ага этишти коюп туруп, аягына ing'ни кошобуз дедик, Эрежеси ушул. Сиздер be'нин кантип иштешин билесиздер да, be этишин. Ошол кантип иштесе, кайсы ата тоочко кандай болуп өзгөрсө, ошол эле өзгөрбөй кете берет бул жакка делечи, present continuous. Бул башкача айтканда be өзүнчө этиш дагы болуп иштейт, жана бул жерде бизге жардамчы болуп дагы иштейт да. Бирок биз өткөн be'ге эч кандай тиешеси жок. Бул учурдачы. Себеби бул учурда бул be плюс этиш жана ing аягында бул ушундай бир формула. Аны өзүнчө караш керек. Бул формула бизге учур чакта азыр болуп аткан кыймыл-аракеттерди жасоого жардам берет. Okay? So, мисалы үчүн, ал фильм көрүп отурат деген кантип айтабыз ошондо? Биз уже билебиз да, be кантип иштешин. Ал дегенди билебиз. He, да, мисалы үчүн. He, he'ге be кантип өзгөрөт? Аны дагы билебиз. Is, эми көрүү кандай эле? Watch.
Watch деген көрүү. Эми көрүүнүн аягын эмне кошобуз? ing кошобуз. Ошондо watching болот. Ошондо толук сүйлөм he is watching TV болуп калат да. Ошондой эле, жөнөкөй эле. Эми negative карайбыз. Okay? Эми терс сүйлөмдөргө карайбыз. He is not watching a video. He's not watching a video. Ал видео көрүп жаткан жок. We're not waiting for a bus. We are not waiting for a bus. Biz автобусту күтүп отурган жокпуз. Wait деген күтүү. Biz автобусту күтүп отурган жокпуз. They are not looking at us. Алар бизди карап жаткан жок. They're not looking at us. Алар бизди карап жаткан жок. Бул терс сүйлөмдөр болду. Терс сүйлөмдөрдү түзүш үчүн дагы ошол эле бийинин эрежеси кете берет. Суроо сүйлөмдө дагы ошол эле бийинин эрежеси кетет. Анын айырмасы эле ошол этиш жана ing. Эми суроо сүйлөмдөрдө. Мисал үчүн, is he sleeping? Ал уктап жатабы? Азыр уктап жатабы? Is he sleeping? What are you doing? What are you doing? Бат айтканда, what are you doing? Бул кантип которулат ошондо? Эмне кылып жатасың? Биринчи. Эмне, анан кийин жардамчы этиш, анан кийин ким, анан кийин этиштин өзү. Же, who is she looking for? Who is she looking for? Кимди ал издеп жатат. Демек, ал кимди издеп жатат. Okay? Who is she looking for? Мисал үчүн, сен кайда баратасың дегенде ошондо кантип беребиз? Кантип сурайбыз англис тилинде? Сен кайда баратасың? Биринчи суроо сөзү келиш керек. Кайда деген эмне? Where. Анан кийин жардамчы этиш келиш керек. Азыркы учурда болуп аткан кыймыл аракет болсо, кайда бара жатасың десе, ататоочу сен болгондуктан where are you going? Where are you going? Сен кайда бара жатасың? Эми мисал үчүн ал кайда бара жатат? Же бала кайда бара жатат? Аны кантип айтабыз? Ошондо кайда? Where is he going? Where is he going? Go деген этиштин аягына да ing кошулат. Ушуларды унутпашыңыздар керек. Okay? Эми ing кошулганда кантип өзгөрөт этиштер? Ошону да бир карап кетебиз. Spelling rules verb plus ing. Ушул этишке ing-ни кандай кошобуз? Кандай этиштерге кандай кошулат? Most verbs, көпчүлүк этиштерге жөн эле ing-ни кошуп коебуз. Мисал үчүн, watch көрүү, watching болуп калды да. Watching. Мен азыр телевизор көрүп жатам, кандай болот? I am watching TV. Ал көрүп жатат, кандай болот? He is watching TV. И так далее. Эми дагы verbs ending in ing болуп калат. И тамгасынан бүткөн этиштерде и түшүп ing болуп калат. Ing эле калат да. Мисал үчүн write. Write бул жазуу. Writing. Okay? So, what am I doing? I'm writing. Okay? Мен эмне кылып атам? Мен жазып жатам. I am writing. Ошондо и түшүп калды. Иңкиси verbs ending in short vowel plus consonant. Эгер этиштер кыска үнгө жана үндү үнсүз тамгага бүтсө, анда double consonant plus ing. Анда аягындагы үнсүз тамга экилик болуп калат дагы ing кошулат. Мисал үчүн swim. Сүзүү, swimming. Көрдүңөрбү, мына экилик болуп калды.
swimming. Okay? Misal üçün daha bir etiş var. Stop. Şundan ne olur? Stopping. Eki p bolup kaladı. So, bunday etişler köp negizich. Eğer uşunday uçur gelse, anda uşunday ing bolup kaladı. Okay?